Саламатсыңарбы, урматтуу жолдоштор. Мына биз бүгүн кайрадан силер менен YouTube каналында жолугуп жатабыз. Мен силерге кече ушул өзүмдүн Манас романы боюнча азыр көптөр айтып баштаган элем. Мен силерге дагы мындан көрсөтүп коем, мынандай кылып мен Сагынбай Оразбаковдун вариантынын негизинде 5 томдуу роман жазганмын. Бүт баардыгына 5 тому ушулар силердин алдыңарда көрүнүп турат. Мен силерге кече сөзүмдүн башында мен эмне себептен бул романды жаза баштадым, ошо боюнча айтып берген элем. Кыскача айтып турган болсо, мен бул романда дегенде киносценарий катары түзгөн элем, кийин анан муну роман катары жазып чыгууга белсенип кириштим. Мен өзүм айткандай, биринчи көрүүдө бул романды дароо жаза башташ мен үчүн оңойго турган жок. Себеби менде мурда эле бул эпосту роман кылып жазуу боюнча аракеттер көрүлгөн. Алардын эми калп айтпасам, менде бул китебим 8-чи роман болуп эсептелет. Бирок мурдакы романдардын көпчүлүгү жана орусча айткандай пересказ болуп калган. Бул жерде ал жерде эпостогу ыр түрүндөгү сөздөрдү авторлор кара сөз түрүндө гана айтып коюшкан. Бирок өзүңөр билесиңер, романдын өзүнүн жанры бар, өзүнүн закондору бар. Анда бир гана курулай сөз менен ырды айтып койбостон, ошо кезде эле адамдын, ошо каармандардын кийген кийимдерин, алардын башкан турганын, алардын ойлорун, жаратылыштын кубулуштарын бүт баардыгын сүрөттөп айтып бериш керек. Ушундай аракетти биздин мына мекендешибиз Ашым Жакыпбеков агайыбыз көргөн. Анын Теңири Манас деген чыгармасы 1995-жылы жарык көргөн. Ал чыгарма үчүн абабыз Кыргыз Республикасы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгын алган. Бул өзү бул чыгарманы кантип жазгандыгы боюнча абабыз аябай өзүнүн ошо китебинде кызыктуу айтып берген. 1985-жылы Бишкек шаарында, мурдагы Фрунзеде бүткүл союздук жазуучулардын конференциясы болгон. Ошондо жазуучулар бүт баардыгы биздин Залкар жазуучулары Чыңгыз Айтматов, Жүгөлбай Сыдыкбеков, Төлөгөн Касымбеков сыяктуу Залкар жазуучулар баары чогулуп ошол жерде Манас эпосун роман кылып жазуу жөнүндө сунуш берилген. Ошондо бул китепти ким жазат дегенде, буга биздин Залкар жазуучулар бирөөсү дагы дая алган эмес, дагы биз жаза албайбыз деп четке чыга беришкен. Ошондо Ашым Жакыпбеков агайыбыз бул чыгарманы мен жазамын деп ушул ишке белсенип келген. Ал өзүнүн айтымында аябай катуу толгонуп, кыйналып, кысталып, анан бул китепти аябай сонун кылып 7 жылда 92-жылы жазып бүткөн. Бирок тилекке каршы ал китеп жазып бүткөндө Советтик Союз талкаланып кетип, аябай оор жылдар келип, бул китепти караганга эч кимдин чамасы болгон, мамлекет дагы буга көңүл бурган эмес. Ошондуктан бул абабыз деме өлчөнү тапканча арадан 3 жыл өтүп кеткен. Ал деме өлчөнү таап китеп чыгарганга 2 күн калганда абабыз тагдыр ушундай экен, бул дүйнөдөн кайтыш болуп кеткен. Бул китеп 95-жылы 16-күнү чыкса, абабыз 14-күнү кайтыш болгон. Ал абам Ашым Жакыпбек китепти аябай жакшы жазган. Ушунда укмуш кылып, таасын таамай сүрөттөп, бул эпостагы сөздөрдү мындай толук ойдон ал сактап калганга аракет кылган. Эми анын кичине гана бир мүчөлүштүгү абам ушу
9 томдуу чоң мына Сагынбай Орозбактын вариантындагы Алем Саякбек Каралаевдин 4 томдуу вариантта болсо Манас эпосу ушунун баарын кыска кылып бир томдо гана жазып койгон Ашым Жакыпбек. Ошого муну окуган адам аябай бирок ичи толбой ала тургандай болуп жана жакшы тамакты жесең жетир ас окун тамшанып каласың ғой. Көбүрөөк болгондо аябай жакшы болмок эле дагы жемек элем дегендей абагыбыз дагы ушу кыска болуп калганда ошон үчүн мен бул китебимди жазаардан мурда ошо абамдын Теңир Манасын аябай жакшылап окуп изилдеп чыктым. Кийин башка жазылган китептерди да толук ойдун аларды дагы окуп, аларды дагы изилдеп чыктым. Менин максатым ушу өзүмө чейинки жазуучулардын толук ойдун жакшы ыкмаларын кабыл алып, ана китеп жазайын дедим. Болгондо менин максатым бул Манас эпосу биздин менин эмес, элибиздин кенчи деп ойлодум мен. Бул миңдеген жылдар бою муну манасчыларыбыз бир сөзүн да калтырбастан жатташып муңга уузек түрүндө 500 миң сапырды сактап келишти. Ошентип мен бабаларым сактап келген эпосту мен кайсы бетим менен, кайсы дилим менен аны таштап коемун деп өзүм үчүн эпостун сөздөрүн таштаганды мен туура эмес көрдүм. Мен ошого романымды жазганда ушул эпостун сөздөрүн мүмкүн болушунча көбүрөөк сактап калганга романга киргизгенге аракет кылдым. Эми туура романдын жанры башка, эпостуку башка. Эми романга эпостун баардык сөздөрүн кошуп жазганга туура келбейт. Эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Андай кылган учурда бул романын башка романдардын жөнүндө пересказ бу. Эле кайрадан карак сөз түрүндө кайталап койгондой болот эле. Ошон үчүн мына китептин 5 тому жарымы эпос сөз болсо, калган жарымы менин өзүм сөзүм болду. Бирок ошондой болсо дагы мен ушу эпостун ушундай керемет сөздөрүн мүмкүн болушунча көбүрөөк сактаганга аракет кылдым. Эми мен өткөн көрсөтүүдө айткан элем, ушу мен өзүм тергөөчү болуп иштеп, ошондо муну романды жазганда ошол кездеги жазык иштерди кандай мен муну пландаштырышсын, куду ошондой пландаштырганга аракет кылдым. Баарын тактап алгандан кийин, андан кийин гана мен ушул ишке киришкен элем. Эми болсо мен өзүм айткандай силерге да китептен үзүндү окуп берейин. Силер унутуп коюп угуп отургула. Оба ханым, кыргыздар жыргалга батып сайрандап, кемпири майга карабай, келини каймак жалабай, дуурда аябай сүрүштү. Ушундай күчтүү кыргыздын ташталканын ким чыгарды? Мен. Каш кайтарар жан жок, ааламда мендей хан жок. Өзүн өзү костон болушу деді Алоке. Эң туура айтасыз ханым. Сиздей улуу данышман ханды берген тагдырга элиңиздин баары өтө ыраазы. Мартабаңыз өтө өсүп, 1000 жыл жашаңыз ханым. Колунан келишинче көтөрө мактады ханын ранг көзөк. Алоке ыраазы болуп каткарды. Кана кечилим, ушундай жагымдуу сөздөрүң чын жүрөктөн айтылган болсо, отуруп кымыздан жутуп жибер деп сунуш кылды ал. Рахмат ханым деп ранг көзөк Алокенин маңдайына отурду. Кечил кымыздан сыпайы бир-эки ууртап ордуна койду. Алоке да кымыздан шашпай 3-4 жолу ууртап, кайрадан ранг көзөккө кайрылды. Кандай деп ойлойсуң, кечил? Сурады Алоке. Ушундай жыргалда жашаган кыргыздар кул болуп, ун чыкпастан кол кушуруп, эч кандай каршылык көрсөтпөй, бизге бир утулуп агындыбы? Ранг көзөк бир аз ойлонуп, башын терс чайкады. Жок ханым, жооп берди ал. Кыргыздар башкаларга бир утулуп агынып бере турган эл эмес.
Алар сөзсүз түрдө бизден өч алганга аракет кылышат. Башын нике далып. Булар ынтымактуу болуп, бирдиктүү аракет кылбай, ар ким сөзүн орозду сезип, биринин сөзүн бири укпай, чачырандуу болуп, жеңилип калышты. Бөлүнгөндү бөрү жейт деген ушул күлдүү ранкөлүк. Бирок бул кызыталак буруттар чогуу турган болсо, акыры бир күн чаң салып бизге каршы чыгышат. Ошондуктан аларды ар кайсы жерге таратышыбыз керек. Кыргыздарга бул жерде орун жок, ханым. Болбогон кеп. Бекапар жооп берди ал оке. Мен буруттардын, менмин деген жигиттердин баарын жайлап, жаш балдары, кары калтаңдары гана калды. Кыргыздардын жүрөгүнүн ишин аябай алдым. Алар өзүнө келип, мага каршы чыкканга чейин дагы кеминде 10-20 жыл өтөт. Сактыкта кордук жок, ханым. Өз оюн бербеди ранкөлүк. Аларды бөлүп таштаганыбыз эле оң. Жок. Азырынча мындай кадамдарга баруунун эч кандай зарылчылыгы жок. Орозду өлгөндө калмактар талашка кол салганда Ак Балта Нойгут тайпасы менен Анжиян тарапта жашап жаткан. Ал океанын төбөсүнөн басты, дүйнөсүн чачты, кирип кетерге көр, корголоорго жер таппай, Ак Балта акылдан чындап чачты. Калмактардын мындай зомбулугуна, кордугуна чыдабай, анын жаны кашайып, заманасы туурулуп, эли журттун бул кыйынчылыктардан кантип алып чыгууну билбей, башы катып терең ойго чөмүлдү. Кайран журтум деп кейишти ойлонуп отурду боз үйүндө Ак Балта. Кайран элим, сенин ыйыңды, көз жашыңды көргөндө кең дүйнө көзүмө тар болуп, өзүмдү коерго жер таппай калам. 17 жашта ушундай мүшкүлдү эч бир жандын башына Кудай салбасын. Кытай калмактарга каршы чыгайын десем, алым жок. Жөн эле коеюн десем, бул жер жуткурлар элимдин түбүнө жете турган болду. Эми эмне кылсам? Кандай жол менен элимди бул кылыштан куткара алам? Шыңга бойлуу, ак жүздүү, кара каш, сулууча келген Ак Балта армандуу башын чайкап, ордунан туруп, душмандарына алсыз кыжырдан ары бери башты. Бiri кем дүйнө, Ороздабам тирүү болгондо, элибиз ушунчалык кор болбойт эле, деп Ак Балтаны каңгырып өттүп, эки көзүнөн жаш эркисиз агып, шалдырап, эмне кылаарын билбей, бир топко чейин ордунда былк этпей отурду. Кийин эсин жыйып, эшикке чыгып, бети башын кумурадагы сууга чайкады. Кой, өзүнө өзү кайрат берди Ак Балта. Капа болуп өткөнгө кайгырган менен эмне пайда? Арткандай жаман нерсени ойлой берсең, угуп өтөр муунуң бошоп, жүрөгүң жаралана берет. Көп кайгыра бербей, Ороздабамдын чоң уулу Жакыпка барайын. Өлүү болсок бир чуңкурда, тирүү болсок бир дөбөдө болголу. Ушундай чечимге келгенден кийин Ак Балта Кызыл Кыргындан аман калган журту менен бир нече күн жолдуруп, талашка Жакыпка барды. Жолдо бара жатканда кыргыз эли кандай деңгээлде таланып, тонолгонун, кордолгонун Нойгуттар өз көздөрү менен көрүштү. Таласка канчалык жакындаган сайын талкаланып, өрттөнгөн үйлөр, кароосуз калган бактар, суусуз соолуп жаткан эгин талаалар, ит кушка жем болуп, көмүлбөй жаткан адамдардын өлүктөрү ошончолук көбөйө баштады. Курсактары дардайып себирген адам жегиттер, жолдо бараткан адамдар тоотуп да койбостон, жай баракка сөөктөрдү кемирүү менен алек. Кудай өзүң сактай көр, үрөй учту Ак Балтаны. Кандай коркунучтуу көрүнүш. Кыямат анык келгендей, тегеректе бир да тирүү жан калбаптыр. Калмактар баарын текшикиргандай. Ушундай Кызыл Кыргында туугандарым аман калдыбы? Аллага аманат тапшырып, шейит кетиштиби? Жаман жоромолдордун эши чыккан жаш жигит кызыл чепкенин чөнтөгүнөн жүзү артысына алып чыгып, узак жолдун чаңынан кирдеген ак калпагын башынан чечип, маңдайынан аккан мууздак терди арчыды. Жүрөгү элеп-желеп болгон жигит
талашта ороздун 10 баласын иниси байды көргөндө гана өзүнө келип коркунуч тарады. Туугандардын аман эсен тапканына кубанган Акбалта алар менен короолошконду. Мындан ары кантип күн көрүүнү чечүү үчүн кыргыздар ошол күнү эле Жакыптын боз үйүнө кечке жуук чогулушту. Мына урматтуу жолдоштор, биз дагы мына кезектеги берүүбүздү аяктадык, соңуна жеттик. Эгерде силер ушул романды окуңар келсе толугу бойдон, менин роман, эпос, манас деген атайын сайттарым бар. Мына биздин YouTube каналдын түбүнө жазылып койгон. Ошого сайттарга кирип, бул манастын 5 томунун тең электрондук варианттарын алып окусаңар болот. Аларды мен бул 5 китептин толугу бойдон өзүм орус тилине дагы которуп койгом. Саламатта болуңуздар.